Бирок мен Гарвардга 10 жолу арыз берип, 10 жолу тең баш тартышкан. Мен муну азыр кадыресе эле көрүнүш деп эсептейм. Бирок ошол кезде мага абдан кыйын болгон. Өтө капа болгом. Анткени мен университетке сабак берип иштеп жүргөндө менин эмгек акым $10 болчу. Албетте, бул кыйын жашоо болчу. Бирок жүрөгүмдүн түпкүрүндө мени бир жакшы нерсе күтүп турганын ишенчүмүн. Муну далилдөө үчүн абдан катуу эмгектенүүгө туура келди. Мен үчүн абдан кыйын тажрыйба болду. Мен эч качан өзүмдү өзгөчө таланттуумун деп эсептечү эмесмин. Менин ийгиликтүү боло аларымды эч ким ишенчү эмес. Баары менин акылдан айныган деп эсептешчү. Колуман бир нерсе келет деп ишенишчү эмес. 94-жылы мен интернет алып келем деп жарыя кылдым. Бул туурасында уккан 3 адам бул акылсыз идея деп айтышты. Анткени алар интернет деген эмне экенин да билишчү эмес. Сен компьютер туурасында эч нерсе билбейсиң деп айтышты. Ошондуктан бул нерсе